Assalamu alaikum Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү жарандар каналыны көрүүчүлөрү, достору, хейтерлери, жаңыдан кошулгандар. Мына быйыл Жалал Абад тазалыгы, Жалал Абад мэриясы шаар боюнча мындай кылып евро контейнер деп коет экен. Мунун коюп баштады да, мурдагы эски куску контейнер, кийин жоң бактарды ордуга мындай дүйнө жүзүндө колдонуп аткан мындай бактарды коюп, шамалга ояка бияка учпасын деген навестерди кылып койду да. Дагы бир нерсе мени аябай сүйүнттү эле. Мындай кылып сарык, бочкалардан мындай сарык түстүккө краскалап, отдельно нан үчүн гана деп жанагы бочкаларды кылды эле. Бул убал болуп отун, нан мусорго кошулуп ташалбасын деп. Бирок кайсы бир акмактар карасаңар кылган ишин карасаңар буту сыңгырлар. Ушул өкмөт эл үчүн кылып атат, нан ушул жерге турсун, ушул жерге нанды ташасын, убал болбосун десе. Акмактар, ушу президент мындай дейбиз, мэр дейбиз. Шуну мэр менен президент кылдыбы? Ушу биз арабызда жүргөн бир акмак кылды да. Ушул бирөөнүн баласы кылды. Ушу тарбия албаган. Ушу жакшыбы? Кандай жакшы идея, мындай нан убал болбосун деп. Бул нанды уруш маалда, ачкачылык маалда нан үчүн не кылбаган элдер? Үйлөрүн сатып. Азыр убал болбосун деп ушундай отдельно кылып, мусорго аралашпасын деп. Ушул акмакчылык, эмне деген акмакчылык? Дагы таштанды, урматтуу достор, муну таштандыларды карагыла, могу таштандыны карагыла. Мына мусор турат, бош контейнер. 2 метр баса албай калдыңарбы? Кимиңер болсоңар. Бул көрүнүш бул жерде эмес. Дагы кечирээк чыгарам бир видео. Ушу мусорду алдыга барып, сыртка төккөнүнө. Достор, туугандар, ушул шаарыбыз ондай кир, мындай мусор, ундай мусор. Ушундай кылсак мусор болот да. Президент төгүп атабы буну? Же министр төгүп атабы? Туугандар, балдарыбызды үйрөтөлүкчү, зерикпей ошо баардып, ушул үйдөгү балдарыбызды ошол бирөөнүн баласы кылган жок. Ошо биз Америкадан же Россиядан келип төгүп кеткен жок бунучу. Ошо биз эле ушул Жалал Абадта, Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон балдар, кыздар кылып атат да, адамдар. Сураныч. Биринчи тарбияны өзүбүздөн баштайлыкчы. Бул ушу жакшылыкпы ушул? Рахмат баарыңарга. Эми үйрөтөлү, өзүбүздөн баштайлы достор.